2025 жылы Бишкек шаарында турак жайдын баасы 28-30%га жогорулаган. Орточо эсеп менен учурда Бишкек шаарында батирдин 1 чарчы метри 96-97 миң сомду түзгөн. Эгерде 2024 жылга салыштырсак 30%га кымбаттаган. Ошондуктан учурда биздин жеке эле Борбор калабызда эмес, жалпы республика боюнча кыргызстандыктар үй маселеси өтө орчундуу болууда. Ошондуктан урматтуу телөөчүлөр, бүгүнкү учур маселеси программасында биз сиздер менен дал ушул теманы талкуламакчыбыз. Студияда мен Адлет Тимирланов. Бүгүнкү биздин темабыз үйлөрдүн баасы качан арзандайт. Ошондой кезде бул теманын алкагында биз атайын эксперттерди, конокторду чакырганбыз. Коноктор менен тааныштырсак, биздин коноктор Айдар Сүкүнбаев, санариптик трансформация башкармалыгынын кадастрдык баалоо секторунун жетектөөчү адис. Кош келипсиз. Жана ошондой эле кезде экинчи коногубуз Эркинбай уулу Замирбек, Кыргыз недвижимость компаниясынын башкы директору. Кош келипсиз. Жана ошондой эле кезде Сабина Иманкулова, Альфа-строй курулуш компаниясынын коммерциялык жетекчиси. Жана ошондой эле кезде дагы бир коногубуз Карыпов Алтынбек, Борбор кыймылсыз мүлк агенттиги сатуу менеджери. Биздин эфирге кошулуп келип бериңиздерге терең ырахмат билдиребиз. Жана бүгүнкү темабыздын алкагында мен алгачкы суроону ушу мамлекеттик кызматка багыттагым келип жатат. Урматтуу Айдар агай, ушу сиздер мамлекеттик орган катары сиздер ушу жалпы турак жайдын баалары боюнча да мониторинг жүргүзүп дайыма текшерип карап турасыздар. Ошондуктан сиздерге суроо берим келип жатат. Учурда бизде өлкөбүздө жана Борбор калабызда эмнеге үйдүн баасы ушунчалык кымбаттады? Бул тенденцияга алып келген факторлордун маселеси эмнеде жатат? Ошо боюнча бир кененирээк айтып берсеңиздер, ошонун негизинде биз анан талкуубузду улантсак. Жакшы болот. Биздин жер агенттик негизинен кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды каттайт. Анын ичинен ошо сатып алуу, кыймылсыз мүлктү сатып алуу, сатуу келишимдерин да каттайт. Кийинки кездерде албетте баягы кыймылсыз мүлктүн баалары кескин түрдө жогорулаганы бааланып көрүнүп турат. Аны силер жана каражат маалыматтарынан деле окуп аткансыздар. Биз азыркы 25-жылдын 8 айынын иликтеп көрдүк, анализдеп. Ошол кезде орточо баасы, кыймылсыз мүлктүн орточо баасы, жеке турак жай кыймылсыз мүлкүнүн орточо чарчы метринин баасы 30%га өстү. Бул Борбор калабызда, Борбор калабызда, Бишкекте. Региондордочу? Азыр айтам. Андан кийин батирлердин баасы 22%га өстү Бишкекте. Ал эми республика боюнча кыймылсыз мүлктөрдү бөлүп анализдедик. Жеке турак жайлар 19%га, жок 76%га 76%га кымбаттаган. Ал эми батирлер болсо 19%га өстү да баасы. Ошол эле учурда 2025 жылдын 8 айында өткөн жылкыга салыштырмалуу жеке турак жайлардын сатуу алуу сатуу келишимдеринин баягы саны кескин түрдө өстү. Жеке турак жайлардыкы. Азыркы бүгүнкү учурда ошол август айында 8 айдыгын эсептегенде 2798 келишим бизден каттоодон өттү. Ал эми батирлерди алсак болсо тескерисинче бул август айында 7576 батир келишимди биз каттоодон өттүк. Бул өткөн жылкыга салыштырмалуу 4%га төмөн. Демек бизде батир эмес, жеке тамдарды сатып алуу. Жеке тамдардын баасы жанагы саны, сатып алуу, сатуу келишимдердин саны өсүп атат. Ошондой эле баалар дагы. Бул жалпы республикалык статистика, Жалпы статистика республика боюнча. Ал эми кыймылсыз мүлктүн жанагы жеке турак жай болсо, алар 33%га саны, келишимдерди каттоодун саны 33%га өстү. Бул эми себептерине токтолуп кетели. Эмне үчүн кыймылсыз мүлктүн баалары жогорулап атат? Бул жерден бир канча себептери болот. Эң биринчи бул экономикалык фактор, андан кийин социалдык фактор, саясий фактор дагы учурунда
баягы кыймылсыз мүлктүн баасына таасирин тийгизиши мүмкүн. Экономикалык факторлорго эмне кирет? Бул биринчиден баягы ошол мамлекеттин дүң продукциясынын саны, мисалы, ошондой эле инфляция кирет. Бүгүнкү күндө эгер улуттук националдык комитеттин маалыматына таянсак, август айында 2025 жылы 7,8% түзгөн былтыркыга караганда. Инфляция. 7,8. Ал эми курулуш материалдарынын өсүшү жалпысынан 15%га өскөн. Курулуш материалдардын өсүшүнүн себептери эмне? Мисалы бизде эгерде долларга такай турган болсок, доллардын баасы плюс-минус кармалып келип жатат, сакталып, стабилдүү турат да. Ашып кетсе 1-2 сом ойношу мүмкүн. Бирок жыл сайын ошо курулуш материалдардын баасы өсүүдө. Мунун себептери эмнеде? Импорт бизде дайыма эле ошол эле объемдо болуп жатат, ошол эле көлөмдө. Бирок негедир баардыгы кымбат. Негизинен бул көп курулуш материалдары бизден импорттолуп келинет. Өзгөчө арматуралар. Ошондой эле гипсокартон. Бизде өзүбүздө чыга турган аз сандан цемент, кирпич, шифер. Бүгүнкү күндө шифер менен эч ким азыр баягы үйдүн чатырын жаппай калды. Көбүнчө металл черепица деп аталып атат. Ал деле Россия, Украинадан азыр билбейм, Россия, Казакстандан келип атат. Ушулардын бардыгы кыймылсыз мүлктүн баасына таасирин тийгизип атат. Ошондой эле социалдык жагынан дагы бул чоң маанилүү нерсе, бул миграция. Ички миграция и тышкы миграция. Бул улуттук мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда 2025 жылдын 8 айында, июль айында, то есть 8 айында эмес, булар азыркы июль айыныкын берип атат. Ошондо баягы сальдо, оң сальдо 6400 кишини түзгөн экен да. Эми бол чыкканы, киргени. Мунун ичинде бирок ички миграция мындай көрсөтүлгөн эмес. Ички миграция болсо, ал дагы өзүбүз эле байкап туруп атабыз. Бишкектен карасаңар, мисалы, автомобилдердин келгендери, региондон келгендери көрүнүп турат. Эми бул обычно экономикалык тил менен айтканда урбанизация деп коет. Бул жерде өнөр жай менен айылдан келген калктын санынын шаарларга топтолуш. Баарыбыз Бишкекке, Ошко топтолуп алганбыз. Ошол себептен бул жерден мисалы адамга эмне керек биринчи баягы нан таап жеш керек, анан турак жай керек да. Анан ошол маселе дагы бул курч болуп, ошол маселелер дагы кандайдыр бир деңгээлде кыймылсыз мүлктүн баасына таасирин тийгизип атат десек болот да. Андан кийин дагы бир маселе бул биздин баягы кыймылсыз мүлктөрдү баасынын өсүшүнүн себеби деп релеванттар деп коюп атабыз. Бул саясий факторлоруна кирет деп ойлойм. Ал мисалы азыркы учурда болуп аткан дүйнөдөгү кандайдыр кагылыш, согуш болуп аткан жерлерден Орусиялык жарандардын бизге убактылуу качып келиши. Бирок ошолордун ичинде биздин баам боюнча, анализ боюнча бул өзүбүздүн эле жарандар болуп чыкты. Анткени себеби алар Россиянын жарандыгын алган учурунда, бирок алар кайра кандайдыр бир себептер менен бияка кайтып келди. Кайтып келгенде бул ал жерде ар бир адам барганда өзүнүн баягы жашоосун жакшыртам деп барат да Россияга. Ошонун кандайдыр бир үлүшү, тапкан акчасынын үлүшү кыймылсыз мүлктү алууга жумшалат. Менин оюмча, мисалы 2025 жылы июль айында 3 миллиардтан ашык доллар жанагы акча которуулар болду деп атпайбы, улуттук банк. Ошолордун бир 20-25% ошол кыймылсыз мүлктү алганга жумшалат экен. Ошолордун себебинен дагы кандайдыр бир негиз деңгээлде баягы кыймылсыз мүлктүн баасы жогорулады деп эсептесек болот.
Жакшы, түшүнүктүү. Абдан кенен маалымат болду. Сизге рахмат. Кийинки суроомду мен Эркимай уулу Замирбек мырза сизге узаткым келип жатат. Сиздердин компания Кыргызстандын ушул кыймылсыз мүлк жаатында көп жылдан бери иштеп келе жатат. Сиздер да бул тенденцияларды байкасаңыздар керек. Менин суроом төмөнкүдөй. Биз байкашыбыз боюнча акыркы 5 жылда, 4-5 жыл дейли, кескин өсүп кетти. Мен эсимде, мындан 4-5 жыл мурун орточо үйлөрдүн баасы 40 миңден бир 70 долларга, 70 миң долларга үй алсаң болчу. Батири дагы, жер тамдагы, бирок азыр ал бага бир бөлмөлүү батир эле келет, же болбосо жер там алам десең шаардын четинде. Мисал катары, конкреттүү мисал катары келтирейин. Мисалы ошол эле жакында эле мен Хусейн Карасаев көчөсүндөгү бир борбор көчөлөрүнүн биринде үйдү сатылып жаткан көрдүм. Жердин өзү 8 сотук экен, баасы 500 миң доллардан жогору деп турат. Ошол эле кезде Кызыл Аскерде 250 миң доллардан үйлөр сатылып атат. Ак Ордо сыяктуу жаңы конуштарда дагы 40-50 миң доллардан жогору. Ал жакта суу менен эле свет эле болбосо, газ, эч кандай бир инфратүзүмдүк шарттар жок, бирок үйлөрдүн баасы өтө кымбат. Себеби ошол негизинде мен суроо бергим келип жатат, Замирбек мырза, мындай кескин дароо үйлөр, үй турак жайлардын кымбатташынын себеби эмнеде жатат? Ушуну биз изилдешибиз керек болуп атат. Анткени биздин Кыргызстандагы жашап жаткан биздин жарандарыбыздын кескин 50%-дан көбү үйгө жете албайт да. Үй азыр үй сатып алуу биздин жарандарыбыздын чоң кыялы. Реалдуу эмес кыял болуп калды. Тилекке каршы биз ошол маселенин негизинде ушуну изилдеп бир талкууласак. Сөз сизде. Чоң рахмат. Биринчиден биздин байкоос боюнча бул эң негизги бул жер маселеси да. Бишкек шаарында болсо жер маселеси абдандай. Жер калбай калды курулушка, борборубузда. Бишкек шаарынын болсо территориясы азыркы күнү 3 эсе чоңойду. Азыр болсо көп эмелерди шаардын жанындагы ошо жерлерди кошуп, азыркы күнү болсо Бишкек шаары багы жалпысынан 3 эсе көбөйүп, бирок ошондой эле курулуш басымдуу бөлүгү бул борбордо да. Борбор шаарда жер болсо абдан эле өсүп кетти да. Ошол эле сиз айткандай убагында, мисалы үчүн бир ошо 4 жыл мурун айтайлы, борбор шаарыбызда 1 сотук жери болсо орточо бир 35, 30, 40ка чейин барчы да. Эми жакшы жерлерчи. Азыркы күнү болсо ошо 1 сотук жерлер болсо 100 миңден ашпай атат. Бул борборубузда. 100 миң сомго чейин. Жок, доллар. 100 миң долларга чейин да. Азыркы күнү болсо реновация деп эски үйлөрдү эметебиз деп атат, бузуп жаңы салабыз деп атат. Бул дагы бир эмеси. Ошондой эле курулушту көрсөтүп, мурун болсо мисалы үчүн ошол эле селекция, күн туу азыр салынып атат да. Азыр Манас аэропортту көздөй салынып атат, Байтикти көздөй. 5 жыл мурун аны элестете албайт элек, ошол жака да салынат депчи, көп кабаттуу үйлөрчү. Бул биринчи ошо жер маселеси. Экинчи фактор, байке айтканда мына курулуш материалдар. Чындыгында болсо курулуш материалдарын бизде көбүн эсе бир 80-90% бул чет өлкөдөн келет. Бүт эле чет өлкөдөн келген үчүн анын баалары кескин эсе жылдан жылга өсүп баратат. Андан сырткары ошол эле жумуш, курулуш багы, жумуш эмеси да акысы да кымбаттады. Анан курулуш, именно курулуш жагын алсак, курулуш боюнча азыркы күнү курулуш нормалары да өзгөрүп кетти чындыгында. Мурункуга караганда жакшыраак контролдо болуп калды. Бул жакшы бир. Экинчи жагы болсо нормалар өзгөрүп, мисалы катары парковкасы өзгөрдү, уставной капитал деп атайын. Бүт акчалар бар, банковский счет аркылуу өтүш керек деп. Ошондуктан болсо рынокто болсо азыркы күнү булга чейинки багыр бир көп компания болсо, азыр болсо орточо рынокто бир иштеп жаткан 60-тан бир 80ге ашык компаниялар да. Азыркы күнү иштеп жатканчы. Эмне дейсиз? Анан үчүнчү фактор курулуш компанияларбы же курулуш. Мисалы үчүн булга чейин сүйлөшүп кеттик го, эфирден сырткарычы 500-600 компания бар депчи. Бул документтер бардыр, уруксат кагаздары, лицензиялары. Бирок активдүү иштегендер. Бирок иштеген, да, иштегендер орточо жылга эле биз карап келгенбиз, орточо 60-тан ушу 80ге чейин болчу. Всегда ушундай эле компания иштечи. Бири чыгып, экинчиси кирипчи. Бирок азыркы күнү болсо курулуштар чоң комплекстер салынып атат. Азыркы күнү чындыгында курулуш абдан жакшы жүрүп атат. Аны айтсак болот. Андан ары ошо курулуш материалдан айттык. Үчүнчү фактор бул миграция. Бул кандай десем, акыркы 2-3 жыл ичинде абдан актуалдуу болду окшойт. Булга чейин болсо бул биздин өзүбүздүн эле аймактардан келип, региондордон келчү эле. Азыркы күнү болсо ошо чет өлкөдөн, Россиядан абдан көп келди. Жалпы мен да статистиканы окугам, 200 миңден ашык келиптир. Чындыгында чет элдик жарандар эмес, бул биздин эле жарандар бар, ошол жактын гражданствосын алып, паспортун алгандарчы. Алар келип азыркы күнү жайгашып, анан кийин суроо талап өсүп кетти да үйгөчү. Миграция боюнча эметсек, 4-нчү фактор ошо эң башкысы, ошо факторлордун баарын билип, бул суроо талап. Чындыгында ошо эмеси ала турган адамдар сатканга караганда
көбүрөөк болуп кетти да, курганга караганда. Бизде болсо курулуш болушунча активдүү эле жүрүп атат, бирок жетишсиз. Мисалы үчүн ООНдун статистикасын карап көрсөк, негизи болсо бир кишиге бир эмесе биздин норма боюнча баягы орточо бир 20-25 экен да, өзү негизи 30га чейин баш керек экен өзүчү. Азыр биздики болсо 12. Коңшу Казакстанда мисалы үчүн бизге караганда кичине көбүрөөк да, Өзбекстанда көбүрөөк. Да, ал жакта 20, Өзбекстанда 18. Да, Россияда почти 30 да. А бизде 12. Бизде чындыгында жетишсиз. Ар бир адамга ошо 12 квадрат, бирок азыр жетишпейт. Курулуш болушунча эле көп жүрөт. Азыр болсо мамлекет аябай куруп атат. Буга чейин мындай курган эмес эле чындыгындачы. Чындыгында аябай жакшы шарттар менен куруп берип атат. Бирок алар курганга деле ошо баары деле жетишсиз болуп атат да. Ошондуктан суроо талап абдан көп болуп атат. Если көбүрөөк мындан да жакшыраак көбүрөөк курулса, баалар мындай кичине түшөт эле деп ойлойм, бирок азыркы күнү жетишсиз. Андан кийинки дагы факторлор, негизги дагы фактор бул эң башкысычы, жалпы көбүнчө ойлойт ба ишке эме депчи. Бирок эң башкы фактор бул чет жактан экен да. Бул эмен тарыхты карап келсек, 2000-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинчи бул багы 2001-2003 баалар өскөн. Биринчи бизде ушундай да, мен ал убакта иштеген эмесмин, бул тармакта 12 жыл болду, бирок ошол убакта болсо бул дүйнөдө болсо, мисалы үчүн ошол эле Россияда рубльдун түшүп кетиши болгон. Андан кийин Америка менен Ирактын согушу. Андан кийинки 2007-2008 бул кризис болгон. Дүйнөлүк кризис. Да, ошо ипотечный эме депчи. 2014, ошо 13 бул болсо ошол эле Украина Россияга тиешелүү маселелер болгон, санкциялар болгон. Анан акыркы эмелер болсо бул ошол 22-жыл. Биз бирок ошо көбүнчөсү ошо кошуналарга аябай байланыштуубуз, ошол эле Россия мамлекетине десек болот чындыгындачы. Себеп болсо биздин көбүнчө алуучуларыбыз бул чет өлкөдөгү биздин жарандарыбыз. Бияка акча которуп, бияктан алышат да. Анан кийин бир кандай ушундай кардалар болгондо, кырдаал болгондо бизде акча которуулар азайып, үй эмеси азайып, эме болуп каткан да. Азыркы күнү болсо үй ала тургандар чындыгында көп. Анан ошондуктан болсо баалар жылдан жылга өсүп атат. Ошол эле акыркы 5 жыл ичинде алсак, мындайча айтканда 100% деп койсок болот өсүүсү. Мисалы үчүн 20-жыл алсак 1 чарчы метри доллар менен айтканда орточо 650, 700, максимум 800ге чейин барчу да. Азыркы күнү болсо 1 чарчы метр 1200дөн 1,5 и андан ары жогорулуп атат да. Ошо анан түшүү боюнча факторлор, ошол эле факторлор кайра обратно эле кетиребиз, кайрылычы. Жердин эмеси. Бул жакта азыр биз себептерин изилдегенге аракет кылдык. Ооба, сиздер ошо үйлөр сатуулар көп болуп атат деп, бул менин оюмча, бул жалпы эгерде Кыргызстандын жарандарын алсак, бир ашып кетсе 20-30% айтып атабыз да. Дээрлик көпчүлүгү азыр үй ала алышпайт. Бул чындык, бул ачуу чындык. Анткени мисалы шаардын ичинде орточо эсеп менен, болжомол менен 250 миң, 300 миң долларга алат экенсиң да. Жакшы райондо, жакшы үйдө. 250 миң, 300 миң доллар бул биздин Кыргызстандын жарандары үчүн реалдуу эмес акча да. Мындай акчаны менин оюмча биздин жарандарыбыз өмүр даягына чейин таба албайт. Чындыгында бул ачуу чындык. Ошол эле кезде салыштыра турган болсок, Америка Кошмо Штаттарында каалаган штатынан 54 штаты бар, 54 штаттын каалаган орточо баасы, үйдүн баасы, эки кабаттуу үй, өзүнүн бассейни менен, өзүнүн гаражы менен үй 300 миң, 350 миң доллар турат. Демек, биздин Бишкек шаарындагы шаардын ичиндеги үйлөрүбүз Америка Кошмо Штаттарында ошол эле акчага Америка Кошмо Штаттарында эки кабаттуу бассейн менен чоң килтеген үй аласың да. Анан бирок биздин жашообуз Америкадай болбойт атпайбы? Биздин айлык маяналарыбыз, биздин жарандарыбыздын тапкан кирешелери башка мамлекеттер менен салыштырып болбойт. Бул жакта маселе жанагы өзүнө үй сатып алуучу 20-30% жарандарыбыз үчүн эмес, үй ала албай жаткан 60-70% жарандарыбыз тууралуу болуп атат да. Ошондуктан неге мынча кымбат, качан арзандайт, же болбосо кандайдыр бир эффективдүү механизмдерди иштеп чыкса болобу, же болбосо кандайдыр бир экономикалык рычагтар тапса болобу. Анткени биз азыр жарандарыбыз үй сатып алуу бул чындыгында өтө оор маселе болуп атат. Ошондуктан негизинде сиздердин жоопторуңуздун негизинде мен кийинки суроону Алтынбек мырза сизге бергим келип жатат. Сиздер эл аралап жанагы үйлөрүн саткан жарандар менен да сиз түзүм-түз иштешесиздер. Ушу менин оюмча үйдүн кымбатташына дагы бул адамдын дагы психологиясы дагы таасир этеби дейм да. Анткени бири-бирине мен мындай пикир угуп калдым. Баардыгы ошо унаа сатабы, үй сатабы бири-бирин карап эле баа кое берет дейт да. Мунун үйүнө караганда менин үйүм кымбатыраак, жакшыраак эмеспи деп туруп баасын өстүрөт. Мен бул районго салыштырмалуу биздин район жакшы деп ушул сатып аткан жарандардын да психологиясы дагы таасир этеби дейм да. Анан ошондуктан сизге суроом келип жатат. Негизи ушу үй сатып жаткан жарандарыбыздар ушул бааларды каяктан алып жатат? Эмне себептен ушундай баалар? Анткени мындай орточо биздин жарандар баарыбыз эле сурай беребиз да. Бул баалар каяктан чыкты?
мындай чындыгында асмандан түшкөн эле баалардай сезилет да. Биринчиден баарыңыздарга ассалам алейкум. Алик мырза чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бул суроо аябай мына көйгөйлүү суроо да. Бир коллегаңа жолугасыңбы, тууганыңа жолугасыңбы, ошол эле кардарга жолугасыңбы, ошол суроо берет да. Жакын карада баа түшөбү? Алтынбек жакын карады, жаңы жылдан баа түшөт деп атат, же бирөө көтөрүлөт деп атат депчи. Негизи баягы эксперттердин айтуусу боюнча, биздин мындай коллегалардын айтуусу боюнча, изилдөө боюнча жакын карада баа түшпөйт дейт да. Түшпөйт. Баа түшпөйт. Себеп? Тескерисинче баа көтөрүлүшү мүмкүн, бирок түшпөйт. Балким ошол калыпта калышы мүмкүн, бирок түшпөйт дейт. Себеби дегенде, бул баа түшүү үчүн мамлекетте мындай бир политический же болбосо бир кайсы кылсам, согуш дейсизби, революция дейсизби, ошол кризис дейсизби, ошол нерсе болсо, ана баа түшүшү мүмкүн да. Бул жак айтканда эле азыр стройматериал кымбат. Бул жак айткандай спрос рождает, предложение дегендей суроо талап көп. Биз бир чети таң калабыз баягы. Негизи баа аябай кымбат, бирок ошондой алуучу адамдар көп да. Азырчы суроо талап көп. Баа кымбат болуп турса дагычы. Анан кийин сиз айтып кеткендей жана балким бирөө кошунасы 60 миңге бир бөлмөлүк квартира сатып атса, кошунасы меники деле өтөп турбай деп, баягы 55 миң долларга сатам деген планы 60 миңге жогорулайт да. Анан ал дагы ошол бааны коет. Кечиресиз, Алтынбек мырза. Биз азыр ушу жанакы үй сатып аткан же болбосо жер сатып аткан жарандарыбыздын психологиясын изилдөө негизинде менске суроо келип жатат. Сиздер жанакы менеджер катары, сатуу менеджер катары сиз барганда сатуучу жаран менен сүйлөшөсүздөр да. Сиздердин өзүңүздөрдүн формулаңыздар бар. Сиздер сунуштайсыздар туурабы жаранга. Ошол формула боюнча айтып берсеңиздер, ушу үйдүн баасы кайсы формуланын негизинде жана эмненин негизинде түзүлөт? Баа Бизге кардар кайрылган учурда биз көбүнчө биринчи бар оценка алабыз. Анан барып баягы договор түзөбүз, мындайча айтканда. Оценка алганда баягы рыночный стоимость кылып беребиз. Баягы рыночный баадан ылдый эмес, рыночный баадан жогору эмес, рыночный бааны коебуз да. Анан алар айтат, хорошо, биз ойлонуп көрөлү дейт. Если макул болуп, баягы өзүнүн каалап аткан планына туура келсе, ал макул болот, биз сатууга алабыз да. Эгер жок, мен момунча акча керек деп баасын өйдө жогорулатырган болсо, анда биз сатууга албайбыз. Ал эмнеге себеби дегенде, ал рынокто туруп калат өтпөйчү. Бул формуланы каяктан аласыз дегенде, ошол эле башка сатып аткан эмелерди карайбыз, башка варианттарды карайбыз, канчадан сатып атат, средний стоимость канча болуп атат. Бирөө балким ошол бир бөлмөлүк батир 60 миң болсо, бирөө 57 миң, 58 миң сатып атышы мүмкүн, бирөө 65 миңге сатып атышы мүмкүн. Анан ошонун средний статистикасын алып туруп, анан кийин бааны коебуз. Дегенде ушул суроонун берген себеби мындай болуп атат да. Мейли, шаар ичи түшүнүктүү. Шаардын борбор бөлүгү тууралуу түшүнүктүү. Ал жакта бардык инфратүзүмдүк шарттар бар. Бирок биздин жаңы конуштарда да үй, жерлер да кымбат. Жаңы конуштарда 20 миң, 30 миң доллар да жер эле, өзү жер эле. Үйлөрдү сурай турган болсок 70, 80, 100 миң доллар. Ал жаңы конушта суу менен светтен башка эч нерсе жок. Жанында мектеп жок, жолдор жок. Балдарга ылайыктуу мисалы спорт площадка дейбизби, садиктер дейбизби, больница дейбизби, эч кандай шарт жок, бирок кымбат. Анан бул жакта мен жарандардын бизге кайрылуулары болуп атат. Мейли, биз алалы дейт, биз даярбыз дейт. 100 миң доллар болобу, алалы. Бирок ошого жараша ошондой шарт болсочу дейт. Биз азыр кымбат болгон аз келгенсип, эч кандай шарты жок үйлөрдү жаңы коштурдан алып атабыз дейт. Анан ошондуктан неге ушундай баалар, эмнеге жаңы коштурда дагы үй кымбат? Эгер мисалы башка мамлекеттерге карай турган болсок, жаңы коштар арзан. Бардык мамлекетте арзан. Анткени ал жаңы кош, ал жакта инфратүзүмдүк шарттар жаңыдан түзүлүп да 10-15 жылда түзүлөт. Бирок бизде жаңы коштар да кымбат болот ба? Сиз айткандай, мисалы мындай да Адилет мырза, жаңы коныш деген албетте жаңы коныш менен баягы борбордун ортосундагы баа айырма бар. Чоң айырма бар. Мисалы Туңгучта, Рухи Мураста же болбосо тиги Агордо 3тө баа ар кандай. Бирок мен мисалы участогум жок болсо, жер тилкем жок болсо, квартирам эчтекем жок болсо, мен бюджетиме жараша ошол жака барам да, алам да. Анан ал жактан саткан адамдардын астыгына себептүү сатып аткан адам баасын көтөрө берет да. Мисалы мен 40 миңге сатсам, сиз дагы ошол жерден участок сатып атсаңыз, сиз 35 миңге же 20 миңге сатпайсыз да. Сөзсүз түрдө 40 миң же 45 миңге сатасыз да. Анан айла жок, алышка туура келет. Анан кээ бир учурлар да бар. Кандай учурда ошол жердин баасы түшүп кетет. Эгер ошол жерге мамлекет бир жол салам десе, же болбосо дагы бир мындай административалык бир объект салам десе, ошол жердин сөзсүз түрдө баасы түшүп кетет. Ошону да жакшылап карап алыш керек да. Мамлекет бир нерсе салам дей турган болсо, балким мамлекет ошол жерде алып коет, алып коюшу мүмкүн да. Ал жерде алып койгондон кийин тегерек четинде үй спроско жок болуп калат да. Снос маселеси. Снос маселеси болуп калат. Спрос болбой калат. Ошол учурда баа түшөт.
А калган учурда баягы азыркы учурда туруктуу. Түшүнүктүү. Биз акырындап мына ушул маселенин бардык ички жактарын талкуулап келе жатабыз. Сабина айым, сиз ушул биздин Борбор шаарыбыздын бир курулуш компаниясынын өкүлүсүз. Коммерциялык жетекчиси, мен ушул сураам келип жатат. Турак жайлар боюнча себептер, факторлорун талкуулабадыкпы? Сиздер эми ушул батирлер боюнча сөз кылсак, курулуш компаниялар мына жерди сатып алат, жарандардан кымбат сатып алат. Биз аны баарыбыз билебиз. Анан үй сал бул бизнес, үй салып анан сатышат. Ушул батирлерди сатуу баалары кандай түзүлөт? Курулуш компаниялар ушул батирлерди сатарда ошо сиздер баасын чыгарасыздар. Ошо баасын кантип чыгарасыңар жана ошо баасын түзүүдө эмне себептер болот? Анткени мисалы гектикин карасак, $700, $800, $900 болот атат бир чарчы метр. Ал эми жеке компанияларда $1200 $1500, албетте районуна жараша. Бирок өтө кымбат да. Анан ошон үчүн суроо төмөнкүдөй. На сегодняшний день строительные компании, не только наша компания, вообще в области полностью строительные компании делают акцент на все факторы. На внутренние и внешние факторы. Внешние факторы – это локация, расположение земли, где мы приобрели эту землю, какой у нас проект, какая инфраструктура, какая транспортная развязка. Как ранее вы сказали, какой район, да, сам по себе, имеются ли рядом все необходимые условия, благоприятные для жизни, школы, больницы, детские сады, спальни — это район или район, который находится в золотом квадрате, потому что застройщики, когда приобретают данный участок, они тоже переплачивают, если это действительно локация стоящая. Также рассчитывают первоначальный проектный план, то есть на сколько квартир, какая будет внутренняя планировка, какая будет квадратура. Внутренние факторы, которые влияют на ценовую политику, это, как ранее вот мы с вами обсудили, это ценовая политика, которая устанавливается за строительные материалы, которые мы приобретаем, вне зависимости от того, что это сырье мы привозим, внутренняя тоже идет транспортировка, получается, за рубежом заказываем, что-то приобретаем здесь. В процессе строительства, к примеру, строительство начали в 2025 году, сдача в 2027 году. До 2027 года этапы строительства идут, и рост цен на стройматериалы тоже. То есть сегодня мы поставили энную ценовую политику на этот проект, на этот объект. Да? Через год, через два ценовая политика, она колеблется, и, возможно, уже к стадию завершения ценовая политика также пересматривается. То есть зависит не только от стройматериалов, от урбанизации, от миграции, от естественного прироста населения, от спроса, ну и от внутренних факторов, от внутренних расчетов, которые мы несем в процессе возведения этого объекта. Также большую роль играют налоги, с которыми мы сталкиваемся в процессе строительства. Даже после реализации условно наша компания несет ответственность. Это 12% у нас НДС, 2% НСП и ежегодный налог около 10% это подоходный налог. То есть мы 24% ежегодно также оплачиваем государству. Сабина айым, кошумча сиздер жанагы салык боюнча сөз кылып атпайсызбы? Бирок эми биз билебиз, мамлекетте бардык салыктар барып отуруп айланып келип туруп жаранга тиет да. Анткени бардык өзүнөн чыгарбайт да. Кайла ошол бага. Да, я понимаю то, что налоги мы оплачиваем за счет приобретателя, но тем не менее мы же тоже со своей стороны некие обязательства выполняем, то есть по бюрократическим вопросам, по разрешительным документам. Сейчас на данный момент со стороны госорганов строительные компании, они сейчас стоят на первой линии на проверку. То есть все какие-либо законодательства, которые меняется, оно напрямую охватывает все наши аспекты. Земельный кодекс, гражданский кодекс, то есть все правовые отношения в обороте, они также касаются нас. Законодательство, какое-либо положение меняется, приходится обновлять документы, приходится обновлять положение, приходится обновлять, сертифицировать заключения, технические паспорта данных объектов. Это тоже идет дополнительный расход. Да? Буквально энную сумму
оплачиваешь просто за то, чтобы обновить технический паспорт объекта. Это 25-26 тысяч сомов. То есть, условно, законодательство меняется, мы уйдем в ход со временем, то есть в ногу со временем, приходится также в законном порядке действовать и не выходить за рамки дозволенного. Это наше обязательство, да? То есть полноценно достроить объект, в срок сдать в эксплуатацию, полноценно выдать технические паспорта и сдать, получается, ту или иную недвижимость в частную собственность. Несмотря на те факторы, которые мы ранее привели, также не стоит забывать о том, что ценовая политика также в ходе строительства поэтапно тоже рассматривается, то есть не только локация, но и внешние факторы. Это, например, нижние этажи, они могут быть подешевле. Верхние этажи и нижние этажи, они всегда как бы не так востребованы и не просят такого большого спроса, как золотая середина, это с 3-го по 6-й этаж, к примеру. То есть ценовая политика из этого тоже устанавливается. Как ни крути, если есть спрос на это, то приходится как-то где-то ставить цену ниже, а где-то больше, да, если есть на это действительный спрос. Также влияет даже та мелочь, это то, что будет у будущего владельца за окном. К примеру, это вид на город, горы, панорамный вид. Локация играет большую роль. Я еще раз озвучусь, потому что земельный вопрос, почему вы говорите, что участки земли дорогие, потому что объем, численность населения растет, спрос на жилье тоже растет. Мы как застройщики ежегодно от 2 до 4 новых строительных объектов, проектов выстраиваем, но тем не менее мы не успеваем, потому что спрос буквально идет где-то 60-70% он вырос на данный момент. То есть приобретают не только местные граждане, но и иногородние граждане недвижимость. А застройщики на рынке сейчас на данный момент строятся, вот как ранее наш коллега, да, озвучил, на рынке около 500-600 строительных компаний, но бурную деятельность ведут всего лишь 60-70. То есть этот момент тоже нужно учитывать, то, что спрос большой, земли, которые предоставляются для строительства, их все меньше и меньше. Потому что наш город, он изначально был немножко не так, наверное, спроектирован. У нас сейчас густо заселены новостройки. То есть густо населены новостройки, да. Даже если поднимем вопрос экологии, вот эти отопления, вот эти моменты, это тоже связано именно с тем, что у нас вблизи города полноценно населено новостройками. Черта города, она у нас маленькая, занимает не такую большую территорию, которую хотелось бы. В связи с этим как раз-таки прибавили, да, ближайшие районы, поселения, поселки городского типа прибавили в состав города. Сабина, туура бул бизнес албетте түшүнүктүү, баардыгыбыз жакшы үйдө жашабыз керек, жакшы үй жашасаңыз төлөшүң керек. Бирок ошол эле кезде менде төмөнкү суроо болуп атат, ошо курулуш компаниянын өкүлүнө катары, ушу биздин Бишкектеги курулуш компаниялар жанакы узак мөөнөткө берип атпайбы? 2 жылга, 3 жылга, 5 жылга чейин. Бирок эң ашып кеткени 5 жылга берип атат да. Эгерде 15, 20 жыл, 30 жылга берсе, чет мамлекеттер сыяктуу, менин оюмча үй сатып алуу анчалык маселе болбойт беле. Анткени бизде орточо эсеп менен айлык маянасы улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык 40-45 миң сом. Эгерде 2 жылга азыр бир бөлмөлүү батирде алсаң, айына жок дегенде 60-70 миң сомдон төлөйсүң. Айлыгың 45 миң. Бул мындай абалда үй сатып алуу албетте оор. Эгерде 30 жылга, мисалы, ипотека форматында болобу, же болбосо кредит аркылуу болобу, же рассрочка форматында болобу, курулуш компаниялары ушундай механизмдерди иштеп чыкса болотпу? Негизи реалдуубу Кыргызстанда? Азыркы учурда на данный момент у нас в компании, мы работаем с 2014 года, у нас с самого начала основания мы предоставляем для наших потенциальных клиентов, для дольщиков условия, то есть приобретают условно в рассрочку, то есть до момента сдачи объекта под самообделку. Это год, от года до 3 лет условно, то есть 24-36 месяцев, с учетом первоначального взноса 20-30%. Мы, к сожалению, не можем дать сроки больше, потому что у нас есть внутреннее финансирование данного объекта и внешнее. То есть внешнее – это ежемесячные выплаты наших
дольщиков, наших владельцев, да, получается. От их выплат тоже зависит дальнейший этап, дальнейший ход строительства, потому что у нас есть свой внутренний капитал, внутренний финансовый оборот, и мы это все рассчитываем. То, что вот на этот квартал мы рассчитываем расход на энную сумму, то есть это заработные платы, налоги, расходы на стройматериалы, расходы на разрешительные документы, расходы на какие-то спорные вопросы, да, внутренние проблемы и так далее. Условия мы даем, мне кажется, лояльные на сегодняшний день, потому что тот самый же ГИК, хорошо, они достраивают дома, сделали лозунг «Доступное жилье». Но на сегодняшний день мы видим то, что жилье там недоступно. В плане того, что очередь большая. У меня есть знакомые, да, доступное жилье по цене, но тем не менее по срокам получения этой квартиры люди стоят в очереди, там чуть ли не 5220, да, и ждут, а ежегодно они где-то 350-450, да, квартир передают. То есть это нужно будет ждать 5 лет условно, да. Тем не менее, за 5 лет... Ой болып атады, сөзіңізді бөлейін. Жаңағы мен айттым, ұзақ мөөнөткө эмнеге бербейт, эмнеге ушундай механизмдерди карашкан жок. Мен бул албетте жеке пикирим, ушул сизден эксперттик ой алгым келип жатат. Мен оюмча бизде курулуш компаниялар Кыргызстанда неге ұзақ мөөнөткө бербейт? Себеби бул биздин бизнес форматта курулуш компаниялардыкы акча салып кайра бат чыгыш керек. 2 жыл 3 жылдын ичинде алып чыгыш керек. Узак мөөнөттүк стратегиялык негизде чоң инвестициялык фонддор менен чет мамлекеттерге окшоп, жанакы хедж фонддор менен иштешип, узак мөөнөттө финансировать этип, 20 жыл 30 жылга салып, анан 20 жыл 30 жылда процент менен алуу деген жок да. Бизде мисалы да бизде Кыргызстанда өтө популярдуу болгон алып сатар форматы десем дагы туура болобу дейм да. Азыр $1 миллион киргиздиң бир курулуш компанияга бир объектте кайра ошо 1 миллионду актап үстүнө акча кошуп чыгыш керек. Ошондой форматта иштейт го дейм. Бизде ошондой форматта көйнүп алышканбы дейм да. На данный момент недвижимость, она не только растет, потребность растет не только в целях приобретения для себя, как жилье, как имущество, да, а больше как инвестиционный вклад. То есть у нас действительно, да, наши граждане видят в этом действительно хороший бизнес. То есть условно сейчас покупают по такой цене из-за того, что рост с каждым годом, спрос растет, через годы делают там хороший ремонт, вкладываются, некоторые даже и не вкладываются, обращаются в агентство недвижимости и обратно перепродают, условно делают финансовый оборот. Я согласна, то, что недвижимость это 99% окупаемая инвестиция. Она действительно окупаемая, ты никогда не проиграешь, да, если вложишься сейчас и не прогоришь. Через 5 лет, через 10 лет, если ты даже условно эту однушку продашь где-нибудь за пределами города, ты ее продашь по другой цене и будешь, наоборот, в выигрыше, потому что спрос действительно растет. На данный момент я в этой ситуации вижу только, наверное, один выход. Это нужно произвести какую-либо программу, наверное, повышение заработных плат, какие-либо еще инвестиционные проекты, потому что мы не стоим на месте, возможностей много, да, то есть также вкладывать инвестиции в какой-либо объект. Есть слой населения, который сейчас на данный момент ищет возможности именно приобрести жилье в таком формате, как вы озвучились, 20-30 лет, да. Почему бы не заинтересовать инвесторов, открыть какой-либо проект, доступное жилье там для госслужащих у нас уже есть, да, как бы программа. Да, ипотека и так далее. Да, программа есть, но может как-то ее доработать, развить, чтобы действительно, может и частные компании как-то к этому подключатся, вступят инвесторами, вступят застройщиками, да. Кто-то может сырье предоставить, кто-то еще что-то. То есть в обороте из этого тоже извлечь какую-то выгоду для себя. И при этом предоставить возможность приобрести жилье по доступной цене и по хорошим лояльным условиям. Жақсы, рахмат. Сонун пикир болду, Сабина айым. Ушу Сабина айымдын темасын улайлы. Мен дароо эле кийинки суроо кыскача бардыгыңызга бирден сөз берейин. Ушу биздин жарандарыбыз үй алыш үчүн
арзан болсо жакшы болмок да, бир аз арзаныраак. Же болбосо мындай сатып алганга мүмкүнчүлүк болсо, ушу биздин ушул мүмкүнчүлүктөрдү кантип түзсө болот? Өзүңүздөрдүн бир сунуштарды берсеңиздер, эксперттер катары, мисалы, мүмкүн кайда мамлекеттик деңгээлде бир мыйзам түрүндө юридикалык норма киргизебизби, же болбосо экономикалык, финансылык рычагтар барбы? Ушу сиздердин өзүңүздүн көз карашыңыздар кантип үйлөрдүн бааларын арзандап, же болбосо биздин жарандар сатып ала алгандай деңгээлге жеткизебиз? Кезектермен. Айдар агай, сизде сөз кезеги сизде. Мен бул Сабина айымдын айткандарына жарым-жартылай кошулат элем. Себеби жалаң эле үйдү куруп, аябай үйлөрдү көп куруп салсак эле үйдүн баасы түшөт дегенге мен ишенбейм. Себеби ар бир курулуш компаниялары алар өздөрү кетирилген чыгымдан төмөн сатпайт. Биринчиден, экинчиден, курулуш министрлигинин бүгүнкү күндөгү 1 чарчы метр курулушту куруш үчүн 49 000 сом сарт алат деп жүрөт 1 чарчы метрине. Бул жердин баасын эсептебегенде. Жалаң ошо курулуш материал эле. жок, строение, помещение. Жер тилкеси ал жерге кирбейт. Демек, курулуш компаниялары ошол курулуш министрлиги берген жанагы восстановительная стоимость воспроизводства деп коет, ошо менен курушат. Бирок булар андан да башка чыгымдары көп, көрөлүн айтылбайт, көмүскөдө калынган. Себеп ошондой болот. Менин оюмча, кыймылсыз мүлктүн бааларын төмөндөшүнүн бир себеби айтпады Сабина айым, кандайдыр бир программа болуш керек деп. Программалар көп. 2040 жылга чейинки менин үйүм программасы, доступное жилье деген болгон. Ал жерде ар бир пункт менен көрсөтүлгөн. Канча чарчы метр үй курулуш керек, канча адам алыш керек, канча адам кезекте турат. Алардын баары жазылган, баары кагазда жакшы. Агай, уруксат этсеңиздер, кыскараак. Мен кыскача айтайын, менин оюмча бул айыл жерлерин өнүктүрүш керек. Региондорду урбанизацияны токтотуш керек. Айыл жерлерин өнүктүрүш керек. Ал жерлерде жумушчу баягы орундарын, жумушчу шарттарды түзүш керек. Ошонун негизинде шаарларга, шаарда жашоо кыйын болгон үчүн азыр эле кыйын. Эгерде айыл жактарына кандайдыр бир шарт түзүп берсек, анда элдер бияка келбейт. Бирок антейин десең агай, азыр негизи айыл элет жашоосуна салыштырмалуу шаарда жашоо өтө кымбат жана оор негизичи. Ооба. Келиңиз, кыскача. Мен боюм боюнча 10 секунда, 20 секундан. азыркы күнү болсо уже иштер башталып тур, мамлекет тарабынан баягы Бишкек 3 эсе чоңойду. Бул значит азыр жагы кура турган жерлер да көп болот, эмне куруучу жайлар да көп болот. Мурунку айдоо жерлери дагы уже трансформацияга киришет. Экинчи фактордан болсо, азыркы күнү болсо бизде мурун куруучулар чет өлкөдөн аз болчу эле, азыркы күнү болсо Кытайдан, Вьетнамдан, Россиядан, чет жактан чоң турак жерлер салынып атат. Бул да бир болсо дагы баанын түшүшүнө багы шарт түзөт да. Жыйынтыктап койсоңуз. Жыйынтыктап койгондо баанын түшө турган эмеси азыркы күнү кыскача эсиле айтсак, мындай сом менен ала турган болсокчу, баалар багы эметпейле да, түшпөйлө да. Эмеси жалпы эми доллар менен может жылдый өйдөп атканда жалпы бүт экономика оң болуш керек биздин эмебиз. Ар түрдүү ушундай программалар түзүлүш керек. Жеңил үйдү алуу шарттары, ипотека болобу, же кредиттер болобу, мамлекет тарабынан, банктар тарабынан курулуш көбүрөөк болуш керек. Анан ошо инфраструктура шаардын жаңы кошулган райондорго дагы шарттарды жакшыраак түзүш керек. Чтобы ошол жактарын да алып, анан Байкен сөзүнө кошулам, региондорду өнүктүрүш керек. Себеп болсо азыркы күнү бизде ички эмеси миграция абдан чоң. Бардыгы эле шаарга жашагысы келет да, Бишкекке. Жакшы. Чоң рахмат биздин эфирге кошулуп, ушу өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, биздин пикир талкууга кошулуп келгениңиздерге сиздерге терең алкыштык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, тилекке каршы биз эфирибиз соңуна чыгып калды. Албетте бул теманы биз алдыңкы эфирлерде сөзсүз түрдө кайра бул маселеге кайрылабыз. Анткени үй маселеси бул бизде Кыргызстанда учурда эң орчундуу маселелердин бири. Бүгүн сиздер үчүн учур маселеси программасы болду. Студияда мен Алия Темирланов болдум. Кийинки эфирлерде жолугушканча саламатта калыңыздар.